келген Жумгалдын Кызарт айылы Соңкөлдөн анча алыс эмес жайгашкан айылдардын бири. Ошондон уламда ушул айылда эле турист тоскон 10дон ашуун конок үйлөрү, аларды ат үстүндө коштоп жүргөн гидтер дарбын. Данисте бул жолу нарындын айылдарын кыдырып, туристтер менен иштеген элдин жашоосун көрсөтөт. Кеттик. Ушинтип кетип койсоң сонун болмок да. Кыскасы көрөбүз азыр. 20 ат болгону жетишпейт. 5-6 жок дегенде 1-2 турист келип кетет да. Өзүм байкелерим менен чыгып эле кит болдум. 15 жаштан үйдө чыгышат көбүнчө. Ойлошот, бул баткактан салыныптыр аз кетти деп, жок андай эмес да. Көбү чыгаштан тургузулуп, ортосу саман менен эметип, анан сыртынан мисал үчүн сары баткак менен шубалды да. Биз деген уйку сатабыз. Ошон үчүн матрастар да өтө маанилүү. Кош келдиң. Айылдык жеңеме кол өнөчүлүк жасап берген. Анткени биз баалуулук курулушту да айылдык балдар курган. Бүт продукцияны айылдан алабыз. Бул жакта иштеген айылдыктар. Күз келип калганы менен Кызарт айылынан туристтердин аягы үзүлө элек. Биз барган чакта айылдын гид жигиттери иш үстүндө экен. Бир группа кетти, жаңы эле. Бир аз болду. Азыр тосуп аласыз. Азыр келаткандар бар буюрса. Алар тосуп алабыз. Бизден 3 күндүк, 4 күндүк, 5 күндүк болуп кетишет. Бияктан барып Килемчеге барышат. Килемчеге жатып андан Сөңкөлгө барышат. Сөңкөлдү айланышат. Ушул эле аттар менен. Кайра келишет, коноктор келет, көп келет бизге буюрса. Түкүлөң байке. Тик аттап келбейсизби? Тыныбек Жайлообек уулу 6 жылдан бери айылга келген туристтерге маршрут түзүп, ат менен коштоп жүрөт. Адеп өзү жалгыз иштеп, азыр эми Кызарттагы башка гид балдарды топтоп бирге иш алып барууда. Балдары где-то бир 15 баладай бар, 10дон ашыкыраак. Гид балдар. 20 ат болгону жетишпейт ал. 2 турга кетип калса, мисалы күнү кур эмес, келип турат туристтер. Жок дегенде 5-6 жок дегенде 1-2 турист келип кетет да. Жолдун катаалдыгынан улам туристтерге бир күндө 3 сааттан ашык ат мингенге болбойт. Гидтин милдети турдун маршрутун түзүүдөн тышкары алардын коопсуздугуна көңүл буруу. Ушундай шлемдерди обязательно кийгизебиз да. Бул шлемдерди кийгизбесек, мисалы жыгылып кетсе, ушул көп нерседен сактайт да. Башы жарылып кетпейт. Биз ушундайларды колдонобуз. Постоянно шлем кийгизебиз, шлем кийгизмеген кетирбейбиз. Кээ бирөө өздөрү отказ кылат. Кийбейбиз, рахмат. Эми кээ бирөө бар, жакшы мингендерчи. Алар отказ кылып коет, кийбейбиз деп. Ошону көзөмөлдөп карап барып келебиз. Аттар ошол жерден келет, ошол жерде багабыз. Туристтер Кызарттан Килемче жайлоосуна чейин 3 сааттай ат менен жүрөт. Ал жерден чабандардын үйүнө конуп калат. Туристтерге чабандардын күнүмдүк жашоосу абдан кызык. 3-5 күндүк турдан кийин алар кайра Кызартка кайтып, Тыныбектин үйүндө түштөнүп, андан ары жолго чыгышат. Өзүбүз эле жашаган үй, өзүбүз эле ошол жерде туулуп өскөнбүз дегендей. Ошол жерден эле анан бир жерден обед кылып алып анан туристтер келет, ошол жерден обед кылышат. Башында мен кит эле болуп баштагам, андан кийин үйгө келе баштады, тозо баштадым. Анан тааныш болуп, дагы бир тааныш болуп, ошо менен иштеше баштадым. Айыл бүт эле иштейт негизи, туризм боюнча көп да иштегендер. Гид болуп иштегендер көп. Мисалы атын берет, мисалы ар бир үйдө 3 аттан бар, 4 аттан кармагандар бар. Атын берип коюп, акчасын алып коюп, ошол жерде иштешет да бар. Же үйүнө киргизет. Же үйүнө ушундай кылышат. Бу жерде эми жылдан жылга туризм өнүккөн эле ичинде негизичи 50, 40, 30 ушундайдан кетип атат күнүнө.
Ар бир туристти Тыныбек өзү тосуп узатып турат. Кет менен кошо турист минген ат да маанилүү. Мындагы аттар тоо шартына көнгөн жоош болушу керек. Кызартка көбүнесе туристтер батыш өлкөлөрүнөн келет. Жергиликтүүлөр алар менен англис тилинде сүйлөшүүгө аракет кылат. Hi, how are you? Really good. Good. Awesome. Little bit cold. Cold? Only in the beginning. Now it's good. It's okay. Maybe we can do horse time, we can do lake, yes, lake. There was a lot of rain, but... Maybe we can do finish, we can do horse milk. No. It's okay, that's okay. Булар бу неме Сөңкөлдөн кечти бүгүн. 3-чү күн да. Уже турду жыйынтыктап атышат булар. Бүгүн эми дальше кетет, шаарга кетет. Sorry, can go to Bishkek you? Kochkor? I went to Bishkek Bishkek. Bishkekке кетет экен буюрса. Андан Kochkor. Kochkor. Сөңкөлгө болгон бул жолку турга Франция, Бельгиядан келген туристтер барган экен. Франциялык топтун Кыргызстанга биринчи жолу келиши. Really amazing. We wanted to visit it from so long, and we are so glad to be here. First visit. So we planned this a 3-day house trip to go to Songkul, to the lake, and it was really amazing. Биз Соңкөлгө 3 күндүк маршрут менен ат үстүндө жүрдүк. Адегенде бул айылда кыргыз үй-бүлөсү менен даамдуу тамак ичтик. Андан кийин 3 сааттай ат менен жүрдүк. Анчалык деле оор болгон жок. Көл абдан кооз экен. Көлдүн жээгинде боз үй лагерлер бар экен. And it was an amazing experience. Yes, it's an amazing experience. Аябай кооз жер экен. Бизге жакты. It's really amazing to see something like that. Okay, guys, go to lunch. Come here. Okay. Go to lunch, yes. Shoes out? Yeah. Maybe inside shoes. Yes. You know already. Бүгүн неме? Шорпо. Өздөрү тандайт, мисалы тил билген гид керек дейт, биз тил билген таап беребиз. Базовый дегендер бар, базовый. Please, bon appétit. Bon appétit. French? That's French. Yeah, bon appétit French. It's French? Экенте кыргыз аш болсун. Рахмат. Рахмат. Кызартагы уландардын көбү ушинтип турист тосуп иштеп акча табат. Мындагы балдардын дээрлик баары ат минип чоңоюп бул өрөндү жакшы билет. Алардын бири бүгүн туристтерди коштоп келген 15 жаштагы Эркинбек. Өзүм байкелерим менен чыгып эле кит болдум. Байкелерим менен чыгып эле. 15 жаштан өйдө чыгышат көбүнчө. 15 жаштан ылдый жок да киттер. Ошо. Сен эң кичүүлөрдүн бирисиң. Ошондой окот. Канча жыл болуп калды? 1-2 жылдай болуп калды байкемдер менен чыгып эле. Эртең менен саат 6-да туруп аттарды топ коюш керек. Андан кийин туристтер обед, завтрактан кийин минип кеткидей кылыпчы. Тил билсең жеңил да, мисалы. Жеңил экен. Кантип 3 күнгө барып келдиңер, түшүнбөй. Чалабыл өзүбүздүн билген сөздөр менен түшүндүрүшүп бири-бирибизге. Анан алар менен англисче сүйлөшсөң аябай эле жакшы болот деп ойлойм да. Нарындын Жумгал районуна караштуу Кызарт айылы Бишкектен 270 чакырым же 5 сааттык жол аралыгында. Соңкөлгө туристтердин көбү Кочкор эле эмес, Жумгалдын ушул өңдүү айылдарынан да бара алат. Деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте жайгашкан Соңкөл жайлоосуна туристтер көп барат. Ушундан улам Кызартка келип кеткен чет өлкөлүктөр арпа. Айыл эли конокторду буга чейин өз үйүндө эле тосуп келген. Гестхаус же конок үйлөрү мында 20дан ашуун. Быйыл алардын катарын жаңы курулган мейманкана толуктады. Аталышы ушул өзүбүздүн айылыбыздын атынан эле койдук. Кызарт депчи.
кыз арт деп, анан кыз арт деген негизи арт деген дагы сөз англисчеден искусство дегенди билдирет да, санат дегендичи. Узакбек Бакиров өзүнүн айылына быйыл жазда ушул отелди куруп, турист тосо баштады. Өзү туризм жаатында билим алып, чет өлкөдө тажрыйба топтоп келип, бул тармакта көп жылдан бери иштеп жүрөт. Ал кыз артта көрүндүү конок үйүнө муктаждык жер алып келгенин айтат. Көптөгөн чоң фирмалар менен сүйлөшүп, биз деген келбейсиздерби, кыз артка коноктойлу десек баары айтчы да. Мисалы үчүн бир группада 14төн баштап 20га 24кө чейинки кишилер жүрүшөт анан. Аны андай группаларга келип калганда биз деле алып келип жүрдүк, 4-5 үйгө бөлүп жаткырууга туура келчү да. Ушундай бир жыгач жакшы кармаган устабай экени таап, анан ушул эми толук бүтө элек сырты делечи, көп нерсе болот мунун сыртындачы. Анан шашып эле ушу июлдун 17-синде ачып калдык да. 2 кабаттуу мейманкана толугу менен экологиялык материалдардан курулган. Ойлошот, бул баткактан салыныптыр, аз кетти деп. Жок, андай эмес да. Себеп дегенде жыгачтар азыр кымбаттап кетти. Көбү жыгачтан тургузулуп, ортосу саман менен эметип, анан сыртынан мисалы үчүн сары баткак менен шубалды да. Сары баткакты деле бул жерден ала албайсың, 8 КАМАЗды. Мисалы 8 КАМАЗ кетти, дагы керек болот, бир 3-4 КАМАЗ. Жок, аны бир жакын айылдан балдар алып келип берип атышты. Анын баарын 8 КАМАЗ кетти, бирок жеткен жок да ал баткактагы. Кыз арт отели жайдан бери чет элдик туристтерди кабыл алууда. Алардын көбү курулуш материалдарына кызыгып, үй ээсинен сурайт экен. Бул жерде болсо атайын бул эмнеден курулган деп эле аябай ысык болот да. Жайында бизде деле 35 градус ысык болот да. Ичине кирсең кадимкидей салкын да. Себеп дегенде багы баткак саман болгон үчүн мына атайын туристтер көрсүн деп бул жерге коюп койдук. Тетигиндей саман, анан сыртына болсо тетигиндей кичинекей жыгачтар урулуп туруп, анан баткак шубалды да. Буну ачык таштап койдуңуз, атайын туристтер көрсүн деп ачык таштап койдук. Бер жагында айнеги бар да. Жыгачтын баары эми бизде жыгач көп жок да. Жанагы эле Бишкекке келет Орусиядан. Ошол карагайлар келди көбүнчө. Отелде Узакбек жубайы үй бүлөсү менен иштетет. Өзү англис тилинде эркин сүйлөп, келген конокторду алардын тилинде тосуп алат. Узакбек мындай жай жакынкы жылдары айылга туристтерди эле тартпастан, жергиликтүү бюджетке да салык иретинде салым кошот деп ишенет. Бир турист келгенде ошонун тилинде, жок дегенде англисче, дүйнө жүзүнүн баары англисче сүйлөйт. Келип hello, welcome деп ушинтип киргизип эметип койсоң эле бүттү, өзгөрөт. Айылдын окуучуларын чогултуп 3 күн summer camp же болсо жайкы лагерь кылып, бул жерде боз үйдө сабак өтүп, кечинде бияка сабак өтүп, ошо туризм менен алектенген балдарды чыгарып 3 күн эми аракет кылдык да. 1-2 саат англисче үйрөнтүп эметели деп. Балдардын кызыгуусу аябай экен. Жаштар келип 3 күн өткөндөн кийин да тиги бала кетсе дагы болобу деп сурап кызыгып турушту да. Ошон үчүн тил маанилүү. 2 кабаттуу мейманкана 14 бөлмөдөн туруп 28 кишиге ылайыкталган. Узакбектин жубайы Айзима биз барган чакта чет өлкөлүк туристтерди тосуп алууга камданып жаткан экен. Эртең ооба туристтер келет. Азыр ошого эртерээк 2 комната даярдап коюшум керек. Алар Франциядан келишет. Туркомпаниялар менен, ошондо туркомпаниялар келгенде туристтерин мисалы 2 бөлмөгө жайгаштырса, өздөрү дагы гид анан айдоочусу менен ошентип 3 бөлмөгө жайгашышат. Нече кишилик бөлмө? Бул 3 кишилик бөлмө. Бөлмөдө болсо ошо ар биринде өзүнүн сүлгүсү, ар биринин өзүнүн эмеси болуш керек. Жата турган жери, анан дагы бир нерсеси бул эмедеги. Душтан чыкканда бутка сүлгү аябай маанилүү. Ооба, анткени эмеде буттар менен ошо эме суу бойдон ошо жерди баспаш үчүн ошонусу өтө маанилүү. Буну мисалы эменин душтун четине коюп коебуз. Турист тоскон жубайлар чет элдиктерди Кыргызстанга тартуу үчүн ар кандай программалар менен иштейт. Биз деген ошо буфинг деген программаны колдонобуз. Ал программадан ошо чет өлкөдө жашагандар, колдонгондор эме кылышат. Сен үйүңө келип бекер жашайт, бекер тамактанат, бирок акысы ошо эме иштеп берет да сагатча. Анан бизге да ошо өткөндө эле август айында Франциядан бир кыз келди. Ошо жаш эле кыз. Өздөрү учуп келишет. Бияка чейин кызартка чейин эле өстү келди. Анан келип ошо турист көп учуруу болчу. Ошондо да жетишпей атканда ал ошо бүт бөлмөлөрдүн баарын тазалап, ошо жашаганы үчүн, тамактанганы үчүн ал ошо бизге иштеп берет да.
Азима Жумагулованын кесиби башка болгону менен анын да туризм тармагында тажрыйбасы мол. Жумагулова элеттик конок үйү туристтерге сунуштаган кызматтарга токтолуп өттү. Кайсы жактан келип жатат туристтер? Мисалы бул биринчи сезон болду. Биринчи сезон, ооба. Биздики көбүнчө ошо Европадан. Быйыл ошо Испания, Италия, Францияныкын көп келди. Бул болсо мисалы достор келсе, же эки кыз мисалы эки эркек келгенде ушундай номерлерге өздөрү эртерээк билдиришет, кандай номерлерге жатаарын. Айткандай биз деген уйку сатабыз. Ошон үчүн матрастар да өтө маанилүү. Апабыздын колго жасалган шырдагы. Бул да өзүнчө эле анткени ошо биз этно деп ошо кыргыздардын тарыхын ошону камтыйлы дегенбиз да. Конок үйүндө эс алуучуларга тамак аш да даярдалат. Аны менен кошо чай үстүндө Кыргызстандын тарыхы, эли менен тааныштырып айтып беришет. Айтмакчы, бир номер эртең мененки тамак менен $50 турат. Биздин улуттук тамактардын баарын эле жешет негизичи. Ошон үчүн басымды көбүнчө андай тамактарга жасабайм. Негизи эле. Анткени көбүнчө эле кухнябыз аралаш десек болот. Анткени бывает спагетти деле жасап беребиз. Бир аз мындай жеңил тамактар жакшы жүрүшөт. Ошон үчүн мисалы брокколи, цветная капуста аралашкан ушундай овощи көбүрөөк. Бул жерден да чай ичип отурган. Ооба, коноктордун ошо кечки тамак, түшкү тамак же эртең мененкисинде эле ушул жактарга чай беребиз. Бул жак болсо кичинекей китепканабыз. Эми башталышы бирок ар бир тилде ошо чогулталы деп максат койгонбуз. Ар бир келген мисалы коноктун тилинде. Азыр көбүнчө ошо англисче, немисче, түркчө да китептерибиз бар. Кызарт отелинин быйыл биринчи сезону. Кышкысын айылга турист көп келбейт. Жубайлар кыш бою тегерек четин жакшыртып, кийинки жайкы сезонго даярдык башташты. Алар эми ар бир келген туристтин пикирин эске алып жатышат. Англисче жазышат, бирок автоматически эметип которуп коет да, перевод кылып коет. Жооп берип турабыз. Кайсы тилде жазса да. Бул англис тилинде сүйлөгөнүңүздөрдү да бирөө баалап жазып берет. Ооба да. Негизи могу азыр Booking, Google Map'te ошо баягы отзывдар аябай маанилүү калбады, башкалар дагы келип ошону көрөт. Сөзсүз түрдө да мисалы үчүн бир жака эме саякаттарды мурун ошону тандоордон мурун сөзсүз түрдө отзывдарды окушат. Көрүшөт, сүрөттөрү менен бөлүшөт. Ошол аябай маанилүү да туризмде. Нарындагы туризм тууралуу сөз кылып жатканда бир нече маршрутту белгилесек болот. Алардын биринчиси 9 жолдун томунда жайгашкан Кочкор чет элдик туристтер өргүү өткөн жайга айланган. Туристтер Соңкөлгө биз бүгүн келген Жумгал району эле эмес, мына ушул Кочкор аркылуу да барышат. Дарынга келген туристтерди кызыктырган маршруттар Соңкөлдөн тышкары Ташырабад, Кербен сарайы жана Көл суу. Ат башы районунун Аксай өрөөнүндө жайгашкан Көл суу көлү соңку 5 жылда туристтер сүйгөн жайга айланды. Деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги көлгө дүйнөнүн булуң бурчунан коноктор келип, кооздугуна суктанып жатышат. Эми Нарын шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Таш баш айылына келели. Шаар жана анын тегерек четиндеги айыл райондорго көбүн эсе мына ушул Көл суу же Ташырабадка барган туристтер келет. Бул айылда да быйыл конок үй ачылган. Кош келдиң. Бул бизде Алтай отелибизге, бул мындайча айтканда бул өрөөндө биринчи айылда курулган отель. Тамашалап бул эми көбүн айтып калам, эми Алтайда курдук Алтай депчи, бирок чын-чынына келгенде бул биздин түпкү мекенибиз Алтайдан, ушул ат аябай жагат. Анан негизи башка ойлор болгон, бирок ушул ат негизи эле мага жаккан үчүн, бизге жаккан үчүн койгонбуз. Анан ушул кызыктуу нерсе, ошо суроо жаратканда да эмне үчүн Алтай. Айылдык отелди Улан Өсөйүн быйыл куруп өтүп турист тосу баштады. Анын айтымында курулуш иштерине айылдаштарынын колу тийип, жапа-тырмак жардам беришкен.
Бул айылда жазылган да. Айылдыктарда мына бутумузду караңыз, бул айылдык жеңеме кол өнөрчүлөр жасап берген. Анткени биз эми баалуулук курулушту да айылдык балдар курган. Бүт продукцияны айылдан алабыз. Бул жакта иштеген айылдыктар. Муну да биз айылдыктар жататканбыз. Анан бул баягы ичинде буту музоосунда бизде ошо 2 кабаттан турат. Астында 5 бөлмө, үстүндө 5 бөлмө, бардыгы ошол экологиялык таза материалдардан курулган. Киргенде бир жыгачтын да, бирок сонун бир ошол эң маанилүү эске алышат. Киргенде эле ошол жыгач менен бул баткактын эмеси жыты келет да. Бул ошол беттер баткак бойдон калган. Бул отелде экологиялык материалдардан курулган. Чет элдик туристтерди заманбап, кымбат, жасалга эмес, жөнөкөй эле шарттар кызыктырат дейт улан. Негизи эң маанилүү нерсе бул мындай колуңдагы бар, азыр бар нерседен башташ керек. Мисалы, жыгачтардын баардыгы эски жыгачтар да. Бул болсо чоң ата чоң апабыздын үй жүзүнөн бузган материалдардан келген да. Анан бул баткак анан көбүнчө кыргыз коноктор баягы айылдаштар деле айтат, эми ушу баткакка жаткызасыңбы дейт да. Бирок эми чет элдик конокторго бул абдан маанилүү да. Азыр номерлер көрсөтөлдү, анан бул баардыгы эле колго жасалган, айылдык балдар жасаган. Бүт бардыгы. Бул кроваттан бери айылдык, керебеттен бери айылдык балдар жасалган. Бул жактан бүт айылдык балдар жасаган да. Анан бул кызык, эң маанилүү айта кете турган нерсе, бул жерде 3 муун турат. Анан көп эмнеге эшик илип койгонсуң, ошо болмок беле, өзүң үйүң илип ал деп кыргыздар комментарий жазат да. Бирок чет элдиктердин эң кызыгып сүрөткө тартып кеткен жери ушул жер. Анткени бул чоң ата чоң апабыздан калган, бизде эч мен көргөн эмесмин. Анан калган нерселер ошо үйү калган, анан кийин бусканда эшиктери бизге калды да. Ошо эшиктери эч нерсеси тийилбей ошо бойдон турат. Бул ошо чоң ата чоң апабыздан жасалган буюму. Бул отургуч болсо атам менен апам жасаган буюм. Анан бул болсо биздин азыркы заман жасаган буюмдарыбыз да. Анан өзүнчө эле тарыхы бар. Анан коноктордун ар бирин айтып беребиз. Эшикке чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул жака чыгып көбүнчө ошол бизге кызык келип бул жака төшөктөрдү салып алып жатышат. Эшикте устулдар алып чыгып алып бите окушат. Анан бул жерде дайым ошол ойлонуп турган, бул ошол жаратылышты карап, анан эң негизгisi айылды карап турасың. Нарындын бул бөлүгүнө деле туристтер батыш өлкөлөрүнөн көп келет. Алтай конок үйү тууралуу жарнамалар туристтер көп баш баккан Booking.com сайтына жайгаштырылган. Август айы биз 60% толдук да. Албетте эми бош күндөр да болот, бирок биз ойлогонубуздан да жакшы болду. Эмки жылга биз ошо жана айтып атабыз да, курабыз да, анткени эмки жылга орун жетишсиз болуп калат да. Биз быйыл иштеп атканыбыз бул кийинки жылга жарнама да. Мында биз ачылдык, биз барбыз, бизге анткени коноктор баягы туристтер көбүрөөк 1 жыл мурун өзүн пландашат. Анан биз ошого туркомпанияларга мына биз барабыз, келгиле деп. Отель 2 имараттан турат. Бири биз азыр эле чыккан жатакана. Сыртында тамактануучу жайы өзүнчө. Ошол тапта дагы курулуш иштери жүрүп жатыптыр. Бул жерде ошол эң чоң нерсе биз карызга курдук да. Бул жакта биз азыр жарым баасы ошону $40,000 чукул карыз да. Бул биз ошол бул сезондо, кийинки сезондо курулуп беребиз деп ишенип чоң тобокелчилик кылдык да. Анан бир ишти мындай бир эле ишем жасайын десең мындай тобокелчилик кылыш керек да. Анан ошол эл ойлогондой сырттан акчаң жок. Ооба. Бир группа келет. Алар азыр Ташрабатка кетишкен. Азыр болсо Улан да бул отелди үй бүлөсү менен иштетет. Айылдаштары ашканада кол кабыш кылып тамак ашын даярдайт. Айылдын балы, баткен окуясы жана ковидте бүт ошол сүрөттөр бар да, адамдар бабалык. Бул жака келген туристтерди Кыргызстандын тарыхы, өзгөчө үй ээсинин жарандык активист катары тааржымалы да кызыктырат экен. Кыргызстандын акыркы 5 жылда тарыхы жөнүндө сүрөттөр бар да, бул баткен окуясы, ковид, бул жерде ыктыярчылар, бул жерде ошо баткен. Анан ошол сүрөттөрдүн баарына бул коррупция боюнча, бул жерде ошол жардам берип аткан элдер мына. Бул жерде ошо ар кандай бул баягы коррупция боюнча митингдер,
Кыскасы бул жерде уран боюнча митинг. Эми бул Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы 5 жылда тарыхта анан кийин ошо гидтер суранып калышты да ушул жерге коюп коюңузчу биз келгенде Кыргызстандын акыркы тарыхы жөнүндө ушул сүрөттөр аркылуу айтып берели деп. Бүгүн конок үйүнө келгендер канадалык туристтер. Ташырап калып кетишти. Ташырап кетиптиби? Да, давайте мы welcome home. Go. Like ice greeting us. Already there. Yeah. Oh, like ice greeting us. So friendly. Алекс Фишер уул кызы менен Кыргызстанга алгачкы жолу келген. Бүгүн бул үй бүлө Ташырабатты көрүп, бул жакта конуп калууну чечкен экен. Аларды кыргызстандык кыз коштоп жүрөт. Саман үй. Аба. Элнурайым, бул жакта. Конокторго күрүч басылды. Казан башында 28 жаштагы Нуржан ашпозчулук кылууда. Кесиптик лицейди эле бүткөм. Анан турмуш шартыма байланыштуу эч жерде иштебей, ушул айылда эле болчумун. Бул жак ачылгандан кийин бир жеңе аркылуу келип иштеп калдык. Албетте, көбүнчө бул жакта бир өздөрүнүн программасы менен келишет экен. Анан жанагындай кийиз шоу деген бар, бүркүт шоу, ушундай нерселерди көп айыл эли келип көргөзүп кетип атышат. Чай үстүндө коурашып отурган туристтер Кыргызстан, нарын тууралуу кеп салышты. I brought my children to Kyrgyzstan. This is our first visit. Балдарыбыз менен кошо Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Абдан кооз жерлерди көрдүк. Тамактар да абдан даамдуу экен. Боз үйдөгү түн абдан кооз болду. 4-5 күндүк саякаттан кийин бул жерге келдик. Бүгүнкү күн абдан сонун жыйынтыкталды деп айта алам. It's just been a beautiful finish today to this day. It's gone fun, and it's plov, our national food. Айтмакчы, коноктор менен англис тилинде ашканада иштеген Айгүл сүйлөшөт. Чет тилдери факультетин аяктаган Айгүл айылында эч жоктугунан көп жыл бою балдары менен үйдө отурган. Кээде жок мындай өзүнчө эме болгондочу эмеле сүйлөйм мындай. Открыто элечи, анан азыр кичине волнение болот. Биринчи жолу камера ачып атам да. Бирок тил билгенде маанилүү да эмне туристтерге. Алардын муктаждыктарын билиши керек деген. Ооба. Так мындай тышкары жакшы эле сүйлөшөбүз. Өзүм болсо Нарын мамлекеттик университетинин англис тил филология факультетин аяктагам англис тил адистигин. Бул жакта болсо мектепте бош орун жок болгондугуна байланыштуу. Бул жакта ушу отель ачылып аткандан бизге сунуштап калышты жумушту. Анан дароо эле макул болуп иштеп баштадык. Анткени үйдө балдар менен бош отурчубуз да көбүнчө. Анан бизге аябай эле жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм. Ошентип Кыргызстандын тоолу, шарты катаал жана суу кублусу нарындын ушундай айылдары бар. Океандын ары жагынан турист тоскон бул айылдар эли бара-бара дүйнө таанып өзгөрүп, нарын да туристтердин чордонуна айланат деп ишенет. Кыргызстандын тоол аймактарында да соңку жылдары экотуризмди өздөштүрүү аракети күчөп, ошентип ат, тоо жана жайлоо туризми кеңири кулач жайып жатат. Айгерим Акылбекова, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Нарын. Thank you.